Маңдалыгы ойлогон ойду кыстагы турмуш жеңет болуп атат да. Gündüz көргөм да анча мынча келип музыканттар ойнойт, анан кетишет, посетительдер келет, алар ойнойт, биз күндүз жумуш кылабыз, нары өтөбүз, бери өтөбүз. А кийин бизди ночко бөлүп койду. Ночко бөлгөндөн кийин ошо түнкү саат 1-де обедке чыгабыз. Обедтен чыгып 2-де келсем, эл азайып калыптыр да, эл аз эле экен да. Анан баары өзү менен өзү анан. Эки карадым дагы балдарга айттым, телефонго тартып мени уят ит кылбагыла, мен жаман көрөм деп аталган. Хорошо, хорошо, эки карап турула, начальник келип калбасын. Начальник келсе, эмне отурасың дейт да. Ушулар жогунда ойноп алайлы деп анан ойнодум да. Мектептеги окуучуларды элестетип, ошоларды ойноп аттым да, туруп алып ойноп атсам, бир орус бала келди дагы. Молодой человек, может, сядете, может, сыграете чего-нибудь для нас деди. Ойной баштадым. Вроде бы адашпай эле ойногондой болдум да, ошо колдорум деле неме болуп мындай өзүмчө бир эмоцияга берилип, башкача болуп ойнодум. Ошондо тартып алышкан экен да. Көрсө, мен ал бирөө тартып атат, бирөө нары бери өтүп атат деген деле оюмда, кыялымда болгон жок да. Ошо эптеп ушу музыканы бүтүрсөм, кайрадан кетиш керек болуп калды. Себеби начальник келип калбасын деген оюм ошондой. Башымда ошо бир ойлор бар да, начальник азыр артыман келип калса, желкемен тартып тургузуп аткан болсо деген ойлор кетип, колум болсо биякта музыка ойноп атат да. Ошондой анан кийин шап деле роялды жаап эле кетип болуп кеткенбиз. Кетип эле 2 күндөн кийин чыкса эле ошо тармак сетте жүрүппүз го. Чоң поколение ойноп атканда карап турасың да мындай. Кайсы инструмент ойносо ошону карап угуп, ошону үйрөнүштүн аракетин кылып, анан ошол пианино деп атпайсыңбы, ошо анда ёника деп коет, ошо ёниканын ойноп атканын карап турчумун да. Анан алар сигаретке чыгып кетет же бир жака кеткен шарт, баса калуулар жанагыны ойноп кайталап отуруп, ошентип кичине үйрөнүп калгам да. Мен кыялданат элем да өзүмчө. Ар ким өзүнүн инструменти менен жөө ойдаса, ошондой группа түзсөмбү, жаштарды тарбияласам деген кыялдар бар да. Маңдалыгы ойлогон ойду кыстагы турмуш жеңет болуп атат да.